Биринчи маселени изилдөөлөрдү өтүш керек да. Жана жыныстык система боюнча. Изилдөөлөрдө эң жеңил изилдөө биринчи ал жанагы ультра добуш изилдөөлөр да, УЗИ исследование деп коет да. Ошондон биринчи өтөсүңөр. Андан тышкары жана маалыматтар берген себептер урук анализдерин тапшырыш керек. Ал биринчиси. Урук анализ тапшырганын астында 3 күн катышпай, арак шарап ичпей, ачуу тамактарды жебей барып тапшырыш керек. Андан тышкары тапшырган себептери анализдери дагы бар, жана гормон анализдери бар. Бир 4-5 гормон анализдери бар. Канды тапшырат, аны дагы барып тапшырганда, аны дагы эртең менен тамак ичпей барып тапшырыш керек. Ошол анализдер изилденгенден кийин уже келип кайрылса болот. Ошол себептен эмне бар, эмне жок уже аныктап жазып беребиз да, буюрса. Гипосподиянын түрлөрү бар негизичи. Анын 5 түрү бар гипосподиянчы. Гипосподия деген себеби эмне, ал эме да, жанагы тышкы зара чыгуучу каналдын учунда чыгат да, ал жыныстык мүчөнүн башында чыгат да, тышканын тешиги да. Гипосподияда ал кээде өзүнүн өзөгүндө чыгышы мүмкүн. Анан жанагы калтанын бүтөр эмесинде, түбүндө чыгышы мүмкүн. Анан алар эгерде ошол тараптарда чыкса, балалуу болуш кыйын болот себеби. Эгерде жанагы эркек жыныстын мүчөсүндө башында эле чыкса, жана крайний плоть деп коет, баразда деп коет да. Ошол тарапта чыкса, ал проблема деле келтирбейт. Аны менен балалуу болгон оңой эле да, оор деле эмес да, мындай айтканда. Ошол проблема, ал мүмкүнчүлүк, ал жанагы ыйлакча деп коет, киста деп коет да, мындай айткандайчы. Ошол киста мүмкүн, ошол киста эле ошо жумуртканын үстүндөгү, ошо тукумдун үстүндөгү пайдаланган. Аны эгерде оорубаса, эгерде мындай айткандай адам кишиге зыянчылык алып келбесе, жүрө берсе болот. Эгерде проблема бар болсо, жана уруктан проблема болушу мүмкүн, ооруткан маселеси көп болсо, анда операция жолу менен алып салыш керек да.